Sizlerge жаңы офисти көрсөтөм. Мебелдин баарын көчүрүп келдик. Бул жакка дагы бир мебель алып койдук. Биз болсо бул жакта отурабыз. Мондай болуп калды кабинет. Кудай буйрса. Азыр тиги офисти барып көрсөтөм, достор. Кудай буйрса, Алла Тааланын кудурети менен болот бардык нерселер. Кудай буйрса, офиске да көчүп алдык. Жигиттер жардам берди. Механик жигиттер жардам берип, мияка да мебелдерди алып келдик, кудай буйрса. Мына бул жакта главный бухгалтер отурат. Интернетти бүгүн коебуз, ичин жууп тазалайбыз. Бул жакка отуруп, бир жерде болгон жакшы да. Балдардын баары келгенде бухгалтерга мияка, Айгерим кызыбыз миякта отурат, сейфти. Кудай буйрса, бул жакта отурат. Кийинки кабинетте болсо эки жигитибиз отурат. Аякта дагы даярдап койдук. Бул жакта Ислам инибиз отурат. Компьютерлерди азыр барып коебуз, азыр интернетти туташтырабыз. Бисмилла. Бул болсо эмени баннерди тияка илебиз. Принтер мияка болсо байел инибиз отурат. Мына жигиттер жумушка келсеңиздер, ушу байел инибиз ушул жерден отуруп, мияка диван коюп беребиз. Дивандын үстүнө отуруп, анан мияктан ориентейшн өтөт, мияка же болсо экран коюп беребиз, же болсо компьютерден. Бул жакта болсо Бактияр инибиз акырын керектүү кагаздарын алып келе баштады. Могу баннерди мояк илип койсок болот, анан мияка диваныбыз бар, ошол диванды мияка койсок, мияктан совещание өтүп турабыз. Эртең как раз болот. Бул жакта болсо Бактияр инибиз отурат. Азыр мына кагаздарын алып келип коюп атат. Кудай буйрса. Жакшы. Ушундай иштер, достор. Анча-мынча жаңылык. Азыр мен паркингке чыгып, Кудай буйрса сиздерге 3 туратты видеого тартып берем. Кээ бирөөсү может инвесторго жарап калышы мүмкүн. Эгерде инвесторлор жактырып калсаңыздар, алсаңыздар болот. Бир трактыкы 600 майл болуш керек да. 23-жылкы Фредлайнер. Баасы окончательно 48 деп атабыз, анан дагы сүйлөшөбүз. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта калыңыздар, достор. Аллага чексиз мактоолор болсун, Аллах Таалабызга. Азыр могу бенди да жудуруп коюш керек болот. Ассаламу алейкум, достор. Каждый понедельник ушинтип шапты тазалап жатабыз. А то бир жума иштегенде астын баары кара болуп калат экен да. Мондай аппаратура менен жууп, апа-пакай кылып тазалап атабыз. Суулар мояктан агып кетет экен.